Анан кийин ошол жакта зип койгом, анан мынткем да. Музайка зип койгом деген да. Дем да. Анан кийин тетип койгом апама. Сиңа зип койдум. Эмнеге? Сеники ноктеди да. Деген ишпесем. Эмне кыласың эми? Ама апама баяйын. Иә. Апама баяйын дейм. Эмне деп айтасың? Зип койдум деп. Барында. Сүйлөйүнбү? Саламатчы. Анан кийин кирген Махмут жана байылден жетпей ошол көбөйт. Көкөштөн эсе болот. Ооба да. Ошол жерде сабап саласың, Ошентип ойлонуп жүрмүн. Эги кайбаштан узун чачы байылы, көздөйү кайры. Короче, болтойду. Эч жакка апай болсо эки айыз болуп калат. Йоо, жинге тез ошентип. Эмне болду? Висот болот де. Бай жогу жак болсо, деп ышкырам да. Да, бир жолу ышкырып койчу антип. Жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга салам айтабыз. Сиздер менен амандашып жаткан Медиа Ордо YouTube каналы. Адаттагыдай бүгүнкү көрсөтүүнү мен Айсулуу Бекболсуңуз алып барам. Жана ошондой эле биздин бүгүнкү төрүбүздүн коноктору TikTok тиркемесинде ар кандай кылыктары менен элди тамшантып, жана ошондой эле бал тили менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон кичинекей биздин коногубуз Ариман Кожалиев, жана ошондой эле аны TikTok тиркемесинде деги эле интернет айдыңында жарыялап жүргөн агасы Мырза Байке бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсың, Ариман? Жакшы. Жакшы келип алдыңбы? Азыр биздин көрүүчүлөргө өзүң тааныштырып берчи, экөөбүз кенен таанышалы. Канча жаштасың, бир туугандарың, жана ата энең жөнүндө айтып бер. Атам бай, айтпайкын бай. Анан кийин атам байдыбай, эки бий тууганбыз. Анан кийин Азыр канчага чыктың? 4. 4кө чыгып калдыңбы? Чоң жигит болуп калыпсың да. Сонун. Мырза Байке, негизи сөз башынан болсун. Өзүңүз жөнүндө да кененирээк тааныштырып өтүңүз. Баягы бизде кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Ата энеси бөлөк бир туугандарбыз депчи. Эмне болду? 4 жаштамын да, 4төн дейм да. Жиндиге окшоп. 4 жаштасыңбы? Эң сонун. Азыр эстеп кеткен турбайсыңбы? Жакшы. Анан ошол сөзгө экөөңүздөрдү мындай аябай татыктуу көрдүм да. Ага энидей болуп чогуу эришип жүрөсүздөр. Көз тийбесин. Өзүңүз тууралуу кененирээк айтып бериңиз. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Саламатсыздарбы? Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушу биздин чыгармачылыгыбызды бир аз болсо дагы сыйлап, колдоп, коштоп дегендей. Мен өзү Нарындын кулунумун. Азыркы убакта Бишкек шаарында агам экөөбүз майда бир бизнестер менен алек кылабыз, чайхана, көмүр сатабыз, айтор элге бардык жактан кызмат кылып атабыз. Анан бош убактында тамада болуп, үй тойлорго чыгып калам. Ошол. Анан ооба сен сүйлөйсүң, Ариман, сен TikTokто аябай жылдыз турбайсыңбы? Ал жака кантип таанымал болуп кеттиң? Анан кийин ошол жакта зип койгом, анан мынткем да. Музайка зип койгом деген да. Дем да. Анан кийин тетип койгом апама. Апам тандый да болчу. Апама барайын дедиңби анан? Анан кийин тетип калдым да. Апам эмне деди? Анан кийин жана мына жакта туник кыла деген байго? Мойка жейди. Ошол жерге жайып койду да. Ошол жака жайып койду. Мырза Байкең менен кантип таанышып калдың? Шайма жасастайбы деп. Ошол жака барып калдың беле? Мырза Байкеңе күндө барып турасыңбы? Ооба. Барып эмне кыласың ар күндө?
Күндө көмүр доставка кылабыз кышка чейин. Ай, кайсы жака чейин барып келесиңер? Алыс. Алыс? Сен тартынбай эле сүйлөп атасың, уялган жоксуңбу менден? Кеде байелге анан кийин телефон берип тайтып атты, анан кийин ал музайка майдап кетти ошону. Москвич. Телефон берип тарттыра турбайбы? Москвич айдайбы? Азыр жүгүлөй. Азыр болсо бир жүгүлө алып болбой дейт да. Сону турбайбы? Сен үйрөндүңбү? Машина айдап калдыңбы? Үйрөнө элексиңби? Күндө шаурма жака барып эмне кыласың? Шеф болуп турбайсыңбы ошол жерде? Машина айдатам деп кечке алдайт да. Сен өзүң үйрөнөйүн деп аткан турбайсың? Анан кийин кээде машинаны жүзүп жүргөйм. Сен өзүң жүргүзүп саласыңбы? Сүйлөймбү? Саламатчы. Анан кийин киргениме Махмат шайма жасасыдайбы деп таанышып калгам. Анан кийин эле күндө келип турам. Мырза байкеңе күндө келип турасың, Анан экөөңөр эмне кыласыңар? Кечке көмүр доставка кылабыз. Кайсы жака чейин барасыңар? Алыс жерге чейин. Алыс жерге чейин? Бетиңе эмне болду? Ким көгөрттү? Жана байылден жетпей ошол көгөрттү. Ал эмнеге көгөртүп салды? Көгөртөт да. Адам бетин. Сен өткөндө да көрдүм да, сен бирөө менен боксташкан турбайсыңбы? Ким менен боксташтың эле? Умай. Аны жеңдиңби? Кийинкисинде жеңилип калгам, экинчисинде уттум. Экинчисинде утуп салдыңбы? Дагы күрөшөсүңбү? Мырза байкең сүйлөтөлү? Кана суроо береличи? Сен суроо бер, мен жооп берейин, Сүйлөтпү? Унда сүйлөң да. Сен суроо бербейсиң, мен жооп берейин. Макул онда. Суроо берчи? Мен кача көрүп калдым. Жооп бериңиз. Сени шаурмага камыр сурап келгенде көрүп калдым. Күндө келип турам, Күндө келесиң, таң атпай, жумушка келгенде, Атам жумушка келгенде келем го. Жекин. Атаң эмне жумуш кылат? 185 айдайт. 185 маршрутка айдайт турбайбы? Апаң эмне жумуш кылат? Апам бизди үйдө кайрайт, бизди багат, тамак бышырып берет. Тамак бышырат экен, Сен эртең менен чыгып кетип, кечке чейин Мырза байкеңдин жанында жүрүп турбайсыңбы? Апаң урушпайбы ал жака эмнеге кетип калдың деп? Кече апамды алдап Мырза байкеме кетип калгам. Алдап кетип каласыңбы? Жакшы. Сен мыктысыңга бардыңбы? Кандай болду ал жак? Ал жак сонун болду. Дагы барасыңбы? Кийинкисинде барам да. Эми кийинкисине дагы чакырса барасың да, Мен кантип көрүп калдым. Биз ал кезде көлдөн жаңы келген элек, анан бир тест атым ачып, жаңыдан иштеп, ичтерин уборка кылып атсак эле, бул байкеси менен Ариман келип эле анан баягы мурун бир жакындан тааныш адамдай эле кирип келип эле, камыр келди, камыр, шаурма бербейсиңер, жасап бербейсиңер деп атат. Анан мен баягы сүйлөгөн тилин аябай жактырып кеттим. Дароо эле видеого тартып киргиздим. Бир жуманын ичинде 1 миллион просмотр болду. Анан таппай калдым, андан кийин Ариман таппай калдым. Анан эртеси күнү дагы келди. Дагы келип анан мен менен сүйлөшүп туруп, мен шаурма жасап бердим кайрадан. Окошканын жанында турат, бир нерсе деле кыйкырып атып, башым чыгарып, эмне дейсиң десем, шымыма сийип салдым дейм дейт. Анан аны тарттым, ал сразу эле алда 1 миллион болду. Анан элдер баягы жазып баштады эмеде. Уруксат алып тартасыңбы, ата-энесиң балага көз тиет, ушул тууралуу баягы терс комментарийлер көбүрөөк келип баштады. Анан мен апасына жолуктум, саламатсызбы, ушундай мен өзүм блогермин, TikTok'то видео тартам. Анан балаңызды ушундай тартсам, ушундай көп көрүүчүнү топтоп кетти. Дагы да мен тартсам макулсуздарбы же каршысыздарбы десем, ата-энеси уруксат берди. Тарта бериңиздер.
эгер элге жагып жаткан болсо биз эч кандай каршы эмеспиз деп. Анан ошондон баштап экөөбүз баягы как вайн видеолорду, идеяларды, сценарий жазып ойлоп тартып баштадык. Ошол видеолорду тартып баштагандан кийин көп адамдар көрдү да. Анан сунуштар түшө баштаган болуш керек. Кандай сунуштар түшө баштады? Азыркы убакта эң башы эле сунуштар эмеден башталды. Рекламадан. Рекламалардын саны чынын айтсам аябай көбөйдү. Анан мен өзүм ойлоп койдум эле, сен мыктысыңга барса, качса ошол жака депчи. Анан биз ойлогон нерсе боло берет экен да, жакшы нерсени ниет кылсакчы. Сен мыктысың эмеси менеджер өзү жазып калды. Саламатсыздарбы, ушундай силерди TikToктон көрүп атабыз. Келгиле бир көрүп көргүлөчү, кандай болот экен деп. Анан биз дароо эле бардык. Барсак ал жакта очередь экен, аябай. Ата-энелер көп экен. Ариман чуркап барып эле Самат Эркинбеков агабызга барып эле кучактап эле, мен сени долбооруңарга чыгаргыла, телевизоруңарга чыгаргыла деп эле аны кучактап, анан Самат байке телефонун алып чыгып эле тартып эле, анан аяка биз кастингке барганбыз да, биринчи кастингден өтүш керек болчу. Алар сразу эле айтты, Ариманды көрүп деле болду, өттүңөр, кийинки жумага дайындангыла деп. Анан азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз, дайынданып. Ариман, сенде кандай таланттар бар? Кандай таланттарың бар? Ырдайсыңбы, манас айтасыңбы? Бүгүн эмне алып бересиң? Мен үйдө ойнойм. Мен үйдө ойнойм дейм. Ырдап берейин дейм. Ырдап берейин дейм. Кайсын үйдө десең, үйдө ойнойм да. Койдум. Кайсы, кандай? Үйдө ойнойм. Ырдай берчи мындай. Мен сага кармап турайын, сен бийлеп ырдабайсың да? Жок. Туруп деле ырдасам. Туруп деле ырдасаң болобу? Шага туруп. Узун чачымды ырдайм. Ошону ырдай бер. Узун чачы байли, көздөйү кайли, унчукпадың жанында, энеси байли. Айдан түшкөн кызеде, айдың кызеде, айлай өтүп тез сада, издейм дагы эле. Азамат. Көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм. Буну кантип жаттап алдың? Жана Темкеде же тоголок деген кинодон жаттап алгам. Ошол кинодон жаттадыңбы? Дагы ырларды билесиңби, ырдап бересиң? Жок, манасты билем. Манас айтам да, Мен кармап турайын, сен колуң менен айт. Кана моңойт айтчы. Мынтайт. Атпай кыйгыз эзимди, окса дагы безимди, калбыйып көжесана, нылый кылып минген ат, кызыл кыйгак колунда, каймашкандын жолуна, шиндегей кандагай, кыймындай шандагай, шатыдан жетсе байланган. Азамат турбайсың сен. Манасты ким жаттатты? Айтпай ким. Кечки туманды ырдап берип койчу. Кечки туманды ырдап берчи. Шалпайда. Эсимде жок. Кечки туман, махаббаттым майы жалган. Кечки туман, алдыйдың го, жүрөгүңдү жалагайман. Сонун, баракелде. Ариман, сен көп кырдуу талант ээси турбайсыңбы? Чоңойгондо ким болосуң? Врач. Врач болосуң, Адамдар барбайды. Жанзой да. Жанзен ырдап койчу кел. Жанзе, мастымда, жанзе. Сонун ырдайт экенсиң, Калган жаттай элексиңби? Сен кармайсыңбы? Макул. Кана мен суроо берейин, сага. Кечээ күнү сен бир журналист тартып кеткен турбай, бир кызчы. Ошону сүйүп калган турбайсыңбы? Жок, TikToктон жазып туясың. TikToктон жазышасыңарбы? Ал сага келет бекен? Качан жолугасыңар? Бир күн келет да. Бир күн келет, буюрса, Чоңойгондо ошону аласыңбы? Ооба. Сөйлөйбү? Сүйлөтөлү мырза байкеңе. Онда мен каймайм, мен сүйлөйм. Мен мынтип макулбу? Анда мен ошентип анан суроо берейин, Биз азыр аз эле мүнөт болду келгендечи, биз кадимкидей көнөтүштүк да. Анан сизге келбей калган күндөрү болобу? Келбей калганда кандай сезимде болосуз? Мырза байкеңе.
Негизи ушуга чейин келбей калган күнү болбойт. Негизи баягы көпкө жок болуп кетсе сразу баягы изденип баштайсың, потому что биз өз айткандай Москвич менен доставка кылабыз да, постоянно жанымда, анан күн кызык да муну мененчи. Азыр бул студияда болуп, может тартынып атабы, жакшы сүйлөбөй атышы мүмкүн, бирок ал жакта баягы улам моменттерди кармап сүйлөйт, кээде ушундай сүйлөгөнүн көрүп ичиң ооруп кетет, күлө берипчи, ар кандай нерсени айтат. Анан мен постоянно эле уже керек болуп калганда чалам апасына. Биздин үйүбүз жакын эле аралыкта турат. Анан эже жиберебизби деп. Анан же болсо өзүм барып машина менен үйүнөн алып кетем. Анан кийин жүз көмүй тастап калып, көмүйдү кешке баштайбыз. Адамдарга алып барып берип турбайсыңарбы? Алар эмне дешет анан? Акчасын беришеби? Бербесе бүттү. Бербесе эмне болот? Тамам болот да. Эмне кылат элең бербесе? Бербесе эмне кыласың сен? Ошол жерде сабыда чыштайм го. Ошол жерде сабап саласыңбы? Ошентип ойлонуп жүрмүн. Жумушта иштебегендер эмне кыласың? Байкедейм, жакшы иштебейсе не кылам дейм, Керечи. Кууп салам баяктан. Жумуштан кууп саласың. Анан алар кетип калгандан кийин жумушты ким кылат? Кылбайт эч ким. Апасында кууп салам. Жини жаман турбайбы? Апасыны кууп салам өзүнө. Жаман экен, Дагы? Көмүйдү да өзүм Москвичти айдап өзүм доставка кылам анан. Анан сен чоңойгондобу же жакында ошентесиңби? Жакында. Жакында? Буюрса машина үйрөнүп турбайсыңбы? Ооба. Өзүң теңдүү балдар менен ойнойсуңбу? Досторуң барбы? Ооба. Досторум бар. Ким деген досторуң бар? Бирок кайда көчөгө чыкпайм өз досторума. Алар сага барып турушабы? Эмне ойнойсуңар анан? Эмнелерди ойнойсуңар? Топ. Только толбой. Бияк эмне узак бекен? Машинадан чарчап келдиңби? Ооба, узак. Селдеп дегендей. Селдеп. Азыр бияктан чыгып эмне кыласың? Короче, балдайды. Кичине көчөгө чыгып селдетип, пакка байтып, ойнотуп дегендей да. Ошентиш керекпи? Антпесе эмне болот? Жаман болот да. Сен паркка барасыңбы? Мен кошо аласың. Эч жакка апай болсо 2 айыс болуп калат. 2 айыс болуп калат? Ошондой болуп калса. Ошондой болуп калат да. Азыр паркка барсаң мени ала барчы? Чогуу ойнойлубу? Алайын. Ала баралыбы? Ала албай. Өткөндө эжең жактыбы же ушул эжең жактыбы? Келбейт го чымын. Iya. Тимде келбейт го дейм. Эмне болот го? Келбейт го дейм. Ал эжеңби? Тарынып калдыңбы? Сизде да алайын да, кече. Мен деле ала бересиңби? Бек видеону иштен жагага кийип тартам. Кайга кирип тартасыз? Кандай дейсиң? Шайма жасайбыз го, кече. Ошо жерге кийип. Видеону ошол жактан тартасыңарбы? Видеолу ачканда да эшигине кийип келгем да. Шайма деп. Анан кийин байдогу жагык болсо, деп ышкырам да. Да, бир жолу ышкырып койчу антип. Үйүнө кошо чатырбайбы ышкырына? Сонун дагы? Дагы бир талантым бар. Кандай талантың бар? Өзгөчө да. Өзгөчө кандай талант? Бийлейсиңби же кандай? Короче, кафе ал билейм да. Жагып атабы бияк? Бияк жагып атабы? Эмнеси жакты? Бажоо жакты. Лайк, подай койсом. Бирок эчтеке жок экен подай. Ушул жака каласыңбы? Визот болот да.
Сен сан билесиң, кетип атабы, карап коюңчу кел. Сен санай аласың? 90 дегенде санай алам, 90. Дагы? Саначы гана. Кыйча санай албайм. Санай бергиче 1 2 деп. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 91 2 13 1 анан кийин санай албайм экен. Англисче санап койчу баягы. Англисче билесиңби? Жок, англисче. Оған туу деп саначу эмес белең. Кыздеримге калуу тилек айтып коеюн. Калуу тилек айтып койчу. Жок, көп айтпай да коеюн, болдум ойлоп жатат. Көп айта бер. Жок, болдум. Нормально. Кайчы мынчалык эле. Ошончолук айтчы. Ассаламу алейкум туугандай. Кызым бир калуу тилек айтып коеюн. Айта берейин, а? Балдаң ойбосуң, кичинекей элдей. Жакшы болгула. Балдаң айта пайып жакшы ата болгула, жакшы апа болгула. Анан кийин жакшы болсун, үйүңө жакшы тайткыда, кечикпегиле тайткандан жүйүп калбагыла. Анан кийин жакшы болгула. Амин. Мырза, азыркы учурда алдыда дагы кандай пландар турат? Балким тасмага тартуу сунуштары түшүп калса дагы ойлонуп көрөт болушуңар керек. Бүгүн мен үчүн аябай жакшы жаңылык болду десем болот. Эртең менен туруп TikTok баракчамды запрос ачсам, мен жакшы көргөн, мен сыйлаган Асхат Сулайманов деген агабыз бар. Азыркы учурда кинонун алдыңкы катарларын толуктап жүргөн. Асхат байга жазыптыр эртең мен: "Ассаламу алейкум, меним кандайсың, жакшысың?" деп. Жакшы деп мен таң калып эле левый аккаунтпу деп кирип карасам, өзүнүн аккаунт. Анан номерин берди, чалып байланышчы деп. Чалсам айтат: "TikToктон сени көрүп атам. Актёрчулук жагың бар экен, мен жардам берейин, окууга өткөзөйүн, актер кылайын, оку" деп. Аябай сүйүнүп эле бүгүн ошону сүйлөшүп сүйүндүм десем болот. Анан деги эле азыр негизи мен өзүмдүн кыялым актер болуш да. Анан эгер алдыда сунуштар түшө турган болсо, мен ойлонбостон макул болом да. Биз жашоо ушундай экен, баягы биз ойлогондой болбойт экен. Тагдырга жазган нерсени көрөт экенбиз. 11-де бүткөндөн кийин армияга кеттим. Армиядан кийин үйгө жардам бериш керек, иштеш керек болуп, мен толук кандуу окуй албай калдым, чынын айтсам. За границага бардык, иштедик, жүрдүк. Анан бул жака келип өзүбүз жеке бизнесибизди ачтык. Азыр ошол тарап менен, ошол бет менен жүрөм. Анан эми буюрса окуп жетишем деген ойдом. Асхат байке айтат: "Азыр 24 жашта болсоң, 28 жашка чейин 4 жыл окуп, ошол эмеге артасында киного катышып ойной бересиң" депчи. Бүгүн эртең эле ошол нерсени сүйлөшүп, сүйүнүчтүү кабар болду десем болот. Ариман менен дагы келечекте пландар. Ариман экөөбүз эми баягы чынын айтканда кыска убакыттын ичинде таанылып кеттик десем болот. Баягы туруп эле өсүп кетти да. Дүң деди, чынын айтканда. Туруп эле чакыруулар аябай көп болуп баштады эки жака. Анан Аримангабы, мага делеби, клипкеби кандай бир сунуштар түшө турган болсо, биз ойлонбостон, чынын айтканда даже бекер болсо дагы түшүп бергенге биз эме кылабыз. Анткени өзүбүздүн баягы келечегибизге карай жолго баягы болгон салымды кошконго аракет кылам да. Эң сонун анан азыр видеолорду чын эле көп миллиондогон адамдар көрүп атат. 5 адам көрсө, 5 адамдын ой пикири 5 башка. 5 кол тең эмес. Жакшы, жаман пикирлер жазылат. Аларга кандай карайсыз? Көбүнчө кандай сөздөр балким жүрөгүңүзгө тиет? Комментарий болсо, ооба, баягы кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи, эл оозунда элек жок дегенчи. Кээде ар кандай бир комментарийлер, бирок көпчүлүгүн баягы Ариманды сүйүп көрүшөт десем болот. Анткени баягы тилин, өзүнүн кылыктарын, азыр сиз көрүп сизге жаккандай эле ар биринин жүрөгүнөн түнөк табат да. Анан эгер болуп кала турган болсо, баягы эми комментарий үчүн деңгээлимди түшүрүп, ага жооп берип эме кылбайм да, болгону кара тизмеге салып коем ошол эле. Анан бирок аябай деле мындай комментарий жок, мындай басым жазып жазган болсо 1-2 болуп калышы мүмкүн, бирок биз ага маани деле бербейбиз, чынын айтсам. Ариман мырза, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Негизи убакыт баарынан кымбат эмеспи? Анан убактыңыздарды бөлүп айткан сунушубузду четке какпай келип бердиңиздер. Азыр болсо сизге эркин микрофон болсун. Ариман айтчысын айтып койду. Биринчиден сиздерге рахмат. Бизди ушинтип ушул жака сыйлап чакырып атканыңыздарга биз аябай кубанычтабыз. Буюрса дагы да ийгиликтерди жаратабыз деген ойдобуз. Анан
баягы бир нерсе айткым келет да. Деги эле азыр мага көп жаш балдар жазат, сиз деги кошулуп видео тартсак болобу, блогер болсок болобу дегенчи. Анан мен бул нерсеге оңой келген жокмун да. Чынын айтканда аябай көптөгөн кыйынчылыктар башыман өттү, көптөгөн сыноолор болду. Анан бир эле айтар нерсем, көздөгөн максатты көздөй, аягына чейин кетиш керек экен. Такыр артка кайтпаш керек экен. Элдер көп жерден мындайча айтканда талайт экен да. Көп нерсенен бир эки комментарий жазып койсо, сен мындай десе, ошол нерсеге сынып калсаң болду, сен талантың ачылбаган боюнча калып калат экен да. Ал нерсеге чынын айтканда туугандарым арасында мага ишенбегендер болду эле да. Анан азыр болсо Кудайга шүгүр, алдыга өсүп атабыз. Көп жакшы жерлерге, жакшы адамдар менен чөйрөнү өзгөртүп, жакшы адамдар менен таанышып атабыз. Өзүм нарындын кулунумун, айтып кеткендей эле. Баарыңыздарга салам. Жамангуловдор биздин туугандарыбыз. Баарыңыздарды жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм. Ошол, сиздерге чоң рахмат. Дагы буюрса алдыда ийгиликтерди жаратам деген ойдомун. Анан жүрөгүмөн түнөк таап жүргөн Оштун сулуу кызы бар. Ага дагы чоң салам келтирип коеюн. Рахмат.